Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар. Ош шаарынан көп алыс эмес жерде Тагдары Кыргызчек айылы 20-жаштар көчөсүнөн ушундай болгон алдында бет маңдайдагы чоң үй 6 кабаттан жана убактылуу жашоочу переменкасы 2 кабаттуу үй. Жеринин аянты 6 сотукты түзөт. Жалпы үйдүн аянты 186 квадрат метрди түзөт экен. Ушул үйдү сатыкка чыкты, назарыңыздарга сунуштайбыз. Анда эмесе кородон кирип келгенде мынакей унаа токтоо үчүн жайы бар. Темир воротодон орнотулган. Жайкы дааратканасы дагы бар. Оң жактан кирип келгенде эшикте мынакей көрүп турасыздар. Жайкы дааратканасы дагы бар. Анда эмесе кийинки бөлмөлөргө саякат ала турган болсок, мына үйдө ары төр жакка салган, коросу кенен көрүнөт. Жашылча мөмө жемиш эксеңиз да болот экен. Бул жерде ысык тандырга нан бышырып жесеңиз да болот экен. Үстү жабылган, навес, ар жагында коңшунун жери. Бисмилла деп үйгө саякат ала турган болсок, мынакей үйдө бул убактылуу жашоочу бөлмөсү веременка песка блок менен тургузулган, толугу менен. Мынакей көрүп турасыздар. Эштен кирип келгенде мынакей 3 очогу да бар. Бул жагында орто ремонттогу бир бөлмөлүү үй да бар. Ушул жерден от жаксаңыз тоймо аракелер үчүн. Бул жерде болсо газы дагы бар. Ушул жерден эле от жаксаңыз үйдүн бардык бөлүгү ысыйт, үй менен биргеликте. Мынакей көрүп турасыздар. Үйгө келе турган болсок, бул жагында ушул жерден газ жаксаңыз, газ айылга негизинен келген эмес. Бул жагы отун кана, көмүр кана экен. Свет азыр жок экен. Андыктан ал жак тартуунун шарты жок деп ойлойм. Газ баллонду уласаңыз, мынакей үйдүн баарын ысытканга, тамак аш бышырганга жетет экен. Газ баллон сатып алат экенсиз дагы. Газ баллон кожоюндун айтымына караганда 4 айга, 3-4 айга бир газ баллон толугу менен жетет дейт. Суу келген, суу үйдүн ичинде дагы, жана кородо дагы суу келген. Суунун агымы көрүп турасыздар. Кудайга шүгүр эле экен суунун агымы. Бисмилла деп үйгө кире турган болсок, бул жерде коопсуздук үчүн темир тосмолор тосулган. Үйдүн сыртындагы эшиги бурун болгон эшик экен, бирок жеңил экен. Биринчи бөлмөнүн терезеси кенен экен. Корону, балдар ойночу корону жана ошондой эле унаа токтоочу жайды карап турат, көчө жакты карап турат. Эшиктерин көрүп турасыздар. Эшиктердин сапаты дагы мыкты сапаттагы эшиктер экен. Чатырга чыгып кетүү жайы дагы үйдүн ичинен дагы каралган. Бисмилла деп үйгө кире турган болсок, үйдүн биринчи бөлмөсү бул күтүү жайы, күтүү залы абдан кенен экен. Мынакей тиги беременкадан убактылуу үйдөн от жаксаңыз, бөлмөнүн ар бир бөлмөсү, үйдүн ар бир бөлмөсү ысыйт экен. Үйдөгү эмеректер үй менен чогуу бирге калтырылат экен. Үйдү сатып аласыз. Жашаш гана керек бул жерде туугандар. Жайы салкын. Шаардан көп алыс эмес жерде. 6-километр Ош шаардан 6 километр алыстыкта жайгашкан. Эштен кирип келген оң жакта биринчи бөлмөгө келе турган болсок, бул балдар бөлмөсү экен. Же болбосо токтоочу бөлмө кылсаңыз да болот экен. Үйдү сатып ала турган болсоңуз, үйдүн эмеректери үй менен бирге калтырылат. Бөлмөнүн терезеси түштүк тарапты карап турат. Сыналгы үчүн дагы жайлары каралган. Сырттан бул жерге сыналгыны улайсыз, антени улайсыз. Дуал менен чогуу чыгып кеткен чубалгылары. Үй негизинен пеноблок менен тургузулган үй экен. Бышкыш эмес, анда эске аласыздар. Сыналгы да үй менен биргеликте калтырылат. Эштен кирип келген оң жактагы экинчи бөлмө бул айымдардын сүйүктүү бөлмөсү, бул ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн эмеректери дагы атайын буйртма менен сантиметр, миллиметрине чейин буйртма өрүлүп жасалгаланган. Үйдө сатып ала турган болсоңуз, үйдүн кожоюн бир гана ушул холодильникти алып чыгып кетет экен. Калган үйдүн эмеректери үй менен биргеликте калтырылат экен. Желдетүү системасы дагы каралган, көрүп турасыздар. Үйдүн абалы жакшы, эмеректери мыкты сапаттагы эмеректер, көрүп турасыздар. Бул айылда канализация жок, канализация местный, сырттан жерди казып, ошол жака киргизип койгон. Көрүп турасыздар, ашкана бөлмөсүнүн терезеси түндүк тарапты карап турат, жана ошондой эле коңшунун үйү жагын карап турат. Үйдүн аралыгы сакталган. Өрт коопсуздугу үчүн 2 метр аралык каралган. Бөлмөдө дагы желдетүү системалары орнотулган. Бөлмөнүн түсү
мокрый асфальт түсінде екен. Анда месе су асфальттағы түсінде десек болады. Кейінгі бөлмеге өте тұрған болсақ, ешіктен бәт маңына келіп келген кейінгі бөлме бұл балалар бөлмесі, же болмаса уктоочу бөлме кылып алсаңыз да болот экен. Үйдүн төшөнчөлөрүн жана музаткычын үйдөн менен бирге үйдөн алып чыгып кетет. Мынакей көрүп турасыздар. Ар жагында 3-4 метр аралыгында коңшунун үйү жайгашкан. Бул жерде эски жаңгактын жайы да бар экен. Жылуулук системалары автономдук турда уланган. Кийинки бөлмөлөргө келе турган болсок, эшиктен бет маңдай кирип келген бөлмө бул жуунуп тарануучу бөлмөсү менен даараткана бөлмөсү бирге жайгаштырылган. Бөлмөнүн ичи кенен көрүп турасыздар. Жылуулук берүү үчүн, жылуу суу берүү үчүн аристон да орнотулган. Тетиги жерди ачып койсоңуз, терезесин ачып кое турган болсоңуз, мынакей желдетүү системасы да каралган. Бет кол жууп тарануучу. Кадимки эле шаардагыдай условия түзүп алган толугу менен. Мынакей көрүп турасыздар. Кафелдери дагы жакшы сапатта кафелдер көрүнөт. Потолоктору натяжной потолок экен. Кийинки бөлмөгө өтө турган болсок, эшиктен сол жакка кирип келген биздин кийинки бөлмөбүз бул 2 бөлмөдөн турат экен. Бул конок бөлмөсү. Же болбосо, бул болсо уктоочу бөлмөсү кылып алсаңыз да болот экен. Бөлмөнүн туш кагаздарын жууп тазалоого болот. Ак сары түсүндө экен, молочный түстө экен. Бөлмөнүн негизинен 2 терезеси бар. Бөлмөдө терезелери оң жактагы коңшуңуздун короосунда карап турат, жана ошондой эле күн батыш жакта карап турат бөлмөнүн терезеси. Кийинки бөлмөгө, акыркы бөлмөбүзгө өтө турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз бул уктоочу бөлмө. Ар бир бөлмөгө сыналгы ийилип калбасын деп, сыналгы ийиле турган болсо деп, мындай антендин чубалгыларындагы калтыра кеткен. Үйдүн негизинен жакшы план менен салыптыр. Көрүп турасыздар, терезелери жакшы пластиктен орнотулган. Чымын-чиркей кирбеш үчүн торсеткалар да орнотулган. Караңыздар. Айымдар жана мырзалар, ушул 5 соток жердин жана ошондой эле 186 квадрат метрди түзгөн 8 бөлмөлүү үйдүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, үйдүн жалпы наркы шашылыш түрдө сатылууда 140 000 акча доллары менен бааланууда. Эгер Ош шаарынан толук ремонту бүтө элек ПСО үйлөр болсо, сиз үстөк пул кошуп бере турган болсоңуз, ага алмашуу жолдору да каралган. 1-2, 3, 4 кабатка чейин үйлөр болсо алмашуу жолдору бар. Андан жогорусу болсо кожоюндун тынчын албай эле коесуздар деген ойдобуз. Унак алмашуу жолу жок. Андыктан төмөндөгү номерлорго байланышыңыз, кабарлашыңыз. Мага жакты баскычын басып койсоңуз да болот. Ой пикир калтырыңыз. Эгер үй алат элем же сатат элем дей турган болсоңуз, 0779 315 323 номуруна кайрылсаңыз, сиздин кыялыңыздагы үйдү алып берүүгө, таап берүүгө дайынбыз. Биздин каналды колдоп туруңуздар. Эгер үй сатам десеңиз дагы ушул номурга байланышсаңыздар болот. Ош шаарынан жана Ош областынан кызматка толугу менен дайынбыз. Видеону башкаларга бөлүшүп коюңуз, жакшы чоң бармактан басып коюңуз. Биздин каналды күзөтүп туруңуз, кийинки видеолорду күтүңүз.